Kıştın kıran çildesinde Жақшынакай заведениянын içine girip теледе барып, ушакта бакыйнеге айтышып бирөөнү жамандаган. Албетте, эр азаматтарга караганда эл аралып, элдин көйгөйүн угуп, эркекче иш кылып жүргөн Садыр Нуркожоевке дагы жол кол чаап коелчу. Дагы жол кол чаап кол. Убагында кезегинде Исхак Разаковдагы ушундай эл аралаган, Султан Ибраимовдагы эл аралаган. Албетте элдин көйгөйүн чече турган Садыр Нуркожоевич, сиз президент болууга милдеттүүсүз. Сиз президент болууга милдеттүүсүз. Мо бутум, анан кийин мына молда бутум ушундай. Жок. Бирок менден акча сураган 10 000 сом. Экинчи группа коюп берем деп. Бирок экинчи группа койгон жок, акча береби, кайсактан береби? Ким сурады эле? Алмаз. Втек немеси. Втектин начальниги. Алмаз сураган. Анан кийин 3-чү группа окугон. Ал менин свет менен ашпайт, чыкпайт жада калса. 1,5 миңге сом алам. Болгону, балам бар, ымыркай, аялым бар. Ошону атайын серди күтүп мен серге келдим уштерге. Жаратам бери. Анан кийин эмне үчүн бирөө дагы инвалидтерди айтпап, мага бербеле коелу. Могу жанагы эме деп коет го, буту колумда туаса төрөгөндөргө эмнеге үй салып бербейсиңер? Аты жөнүңүз ким сиздин? Фамилия? Майрамбек. Кытайлар, инвесторлар акча менен басып буга чейин таянып келишкен өкмөткө. Эми дагы ошол онкология оорусун булар жаап салып, мени четке кагып, инвалид 2-чи группа болуп калдым. Бирок бир тыйын акча төлөнгөн жок ушуга чейин. Мына январь айында 1 жыл болот. Мен оорусам дагы сизге үнүм жетсин деп акыркы үмүтүм сизсиз. Катымды көтөрүп алып, мен октябрдан бери сизге жазган катымдын жообун сиз бердиңиз. 14 күн ичинде сизден кат келди. Госэкотехинспекцияга, анан кийин Тоген ишканасына бериптирсиз. Бирок ушул убакка чейин булар соодалашып, октябрдын 6-сында Кытайлар 10 айдан бери келбеген, үйүмө жетип келишти Кытайлар. Соодалашып атышат. Онкология оорусун жокко чыгарып, азыркы убакта булар сүйлөшүп, сиздин аркаңызда тиякта туруп алып сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ошону өз көзөмөлүңүзгө алып чечип берип коюңуздарчы. Сөзсүз эле мен өлүп калышым керекпи? Мен азыр онкология менен ооруп калдым. Макул. Караштырабыз.